Ким айтат, Дузот оозун тосуп анан өлдү деп жалын чачкан ошол жерде адамдык жөп-жөнөкөй жүрөк менен коргоду ал өз мекенин душмандардан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өз эл жерин Дузотко төшүн тосуп коргогон Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин мемориалдык музейи менен сиздерди тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 1941 жылы башталып, 1945 жылы жеңиш менен аяктаган Улуу Ата мекендик согуш канчалаган энелердин көз жашын агызып, адамзаттын жүрөгүндө өчпөс тап калтырган. Чолпонбай Төлөбердиев согушта душмандардын Дузотунан төшүн тосуп, советтик аскерлердин чабуул коюусуна жол ачып, чыныгы каармандык, эрдик көрсөтүп, Советтер Союзунун баатыры болгон. Бүгүнкү күнү баатырдын туулу өскөн мурдагы Чымкент, азыркы Чолпонбай айылында 1982 жылы 9 майда ачылган мемориалдык музей иш алып барат. Туура 40 жылдан кийин, тактап айтканда Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдыгына карата бул музей жаңы курулуп, заманбап шартта жасалганып, ишке берилген. Музей менен жетекчиси Надира Жунусалиева тааныштырды. Айтсаңыз, бул музейдин тарыхы кайсы жылдарга барып такалат, анан кийин бул жерде бүгүнкү күндө кандай бир экспонаттар менен толукталып, жаңыртылып атат? Саламатсыздарбы? Музей эң башы негизделген 1982 жылы 9 майда ачылган. Тиги имаратта музей ошол убактан бери иштеп келген. Анан бул жака ошол былтыр 2022 жылы сентябрь айында Чолпонбай атабыздын 100 жылдыгына карата бул жака жаңы заманбап үлгүсүндөгү музей ачылган. Музей боюнча өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Музей эки немеден турат, этаптан. Биринчиси ошол Чолпонбай атабыздын эрдиги, ал эми экинчи зал ошол Чолпонбай айылынын тарыхы. Бул жерге көңүл бурсак, ошол Чолпонбай атабыз согушка узап аткан жерди көрсөк болот. Бул сүрөттөр колго тартылган. Художниктер келип. Мынакей айта кетсек, ошол Чолпонбай атабыздын эрдиги боюнча ушул чоң залда ошол Чолпонбай атабыздын эрдиги. Бул жерде көрсөк, ошол согуш маалында чыккан указдар. Бул жерде ошол согуш талаасынан табылып келген милиметрдин лентасы, гранаталар. Бул жерде дагы ошол биздин аскерлер колдонгон сумка, дүрбү. Бул жерде сүрөттү байкасак, бул жерде ошол 41 жылы Фрунзе шаарындагы эски аянтчадагы биздин солдаттар узуп аткан жер. Бул жерде көрсөк, ошол Чолпонбай атабыз согушка узап бөлүштүрүү пунктунда турган жерди көрсөк болот. Бул жер ошол согуш майданы. Баарыбыз билгендей, мынакей согуштун жүрүшү. Чолпонбай Төлөбердиев атындагы мемориалдык музей болгондуктан, мына Чолпонбай атабыздын командирлеринен баштап, биринчи мугалиминен баштап, командирлерине чейинки сүрөттөр, өмүр баяндар, Чолпонбай атабыздын сөөгү коюлган жер, мынакей карасак, Воронежский область, Меловая гора деген жерге коюлган. Жай экен. Ошол немеден мүрзөсүнөн алынып келген топурак, биздин айылга коюлбаганына байланыштуу бизге топурагы келген. Бул жерде ошол Чолпонбай атабыздын сүрөтү, бул ошол 7 классты бүткөн көйлүгү болот. Бул жер Чолпонбай атабыздын өспүрүм кези. Бул жерде карасак, Чолпонбай атабыздын эки энеси болгон, бири Карачач, экинчиси Зоораке. Агасы Данке, энеси Манасбай болгон. Чолпонбай атабыз согушка ошол Данке менен чогуу кеткен, ушул үйдөн кетишкен. Үй бүлөсү. Чолпонбай атабыздын согушка кеткен боюнча кыскача айтып берсем, Чолпонбай атабыз биринчи агасы Данкеге кагаз келет, ушундай согушка деп. Анан мен дагы барам деп Чолпонбай атабыз энесине неметкенде,
энеси Киров комиссарына барып суранат, эки балам чогуу кетсин, бири-бирине өлөк-жөлөк болсун деп, бири-бирин карап жүрсүн деп. Анан ошол кезде Киров комиссары жок, өз кезеги келгенде жашы жетпегенине байланыштуу Чопумай атабызды барбайт деп калтырып коет. Үйүнө келип, ушундай болду, ушундай, сени болбой койду деп, уруксат бербей койду дегенде Чопумай атабыз көгөрүп туруп алып, жок, мен агам Данке менен согушка барышым керек, чогуу кетишим керек дегенден, анан экинчи күнү апасы кайра Киров комиссарына барып, ушундай болуп атат деп немени айткандан кийин, ал Киров комиссары Чопумай атабызды 23 эмес, 22 жылкы кылып, анан агасы экөө согушка берген. Бир жаш улуу кылып көтөрүп туруп, анан согушка агасы Данке менен жөнөтөт. Данке менен кетип, булар бөлүштүрүү пунктуна келгенде Чопумай атабыз Түркмөнстанга кетет. Ал эми Данке Алматы фронтуна кетип, Чопумай атабыз ошол немеден Сталинград фронтунан кайтыш болуп, Данке агабыз Сталинград фронтунан оор жаракат алып кайтып келет. 72 жылы каза болгон Данке. Ал эми Чопумай атабыз эки жакка чыгып калган. Эки буртуган эки жерге бөлүштүрүү пунктуна келгенде эки жакка бөлүнгөн. Бул жерде көрсөк, ошол Чопумай атабыздын биринчи мугалими Батырбеков Кубанычбек деген агай болгон экен, мынакей бул жерде сүрөтү турат. Бул жер ошол мен айткан Чопумай атабыз эрдик көрсөткөн, мынакей. Зотко төшүн тоскон жер, мынакей. Бул жерде көрсөк деле болот. Мына Дон дарыясынын жээгин бойлой, мына биздин солдаттар мына душмандын дзотуна бара аткан жерде чагылдырганбыз. Бул жакта. Бул жерде ошол Чопумай атабыздын Советтер Союзунун баатыры деген наамды өлгөндөн кийин алган, берилген. Бул ошол кызыл жылыс немеси. Бул ошол каты. Акыркы каты бул ошол жакшы көргөн кызына жазган, Гүлнара деген кызга жазган. Ошол акыркы каты. Бул жерге көңүл бурсак, бул жерде ошол кезде биздин аскерлердин бардыгы согушка узап, айылда жалаң гана биздин аял заты калгандыктан, мынакей ошол биздин согушта жүргөн аталарыбызга, инилерибизге бүт неме этин эттей, кийимин кийимдей, тамекисин тамекидей жөнөтүп турган. Тылда эмгектенген апаларды чагылдырат. Бул жерде ошол Чопумай атабыз окуган эне деген Максим Горкийдин китеби латын тилинче. Ошол китепти окуган. Бул жерде ошол кездеги тылда эмгектенгендер. Жалпы тылда. Жалпы тылда эмгектенгендер. Бурч тылга арналган. Бул дагы ошол кездеги тылда иштеген апанын образын чагылдырып койгонбуз. Музей сырттан келген туристтерди тартууда баардык шарттары бар десек болот. Баатырдын өмүр таржымалы, үй бүлөсү тууралуу сүрөт баяндар менен катар, музейдин бир тарабы айылдын тарыхы, андагы чыгаан нысандарга арналган. Эки бөлүктөн турат дедим. Ошол экинчи бөлүгүбүз ошол Чопунбай айылынын түптөлүшүнү, Чопунбай айылынын бизде кандай колхоз болгон, ошол кезде кимдер эмгектенген, ошол боюнча кыскача эмгек ардагерлери да. Бул жерде ошол колхоздо Чопунбай колхозунда биринчи алгачкы колхозчулар экен. Ардактуу колхозчулар. Булар дагы ошол мал чарбачылыгы боюнча иштегендер экен булар. Ошол Чопунбай айылынын кеңсеси мынакей көрсөк болот. Клуб. Ошол Чопунбай айыл колхозунда иштеген, эмгектенгендер жааматы. Бул жерде ошол мен айткан Чопунбай атабыз окуган 7 жылдык мынакей ушул мектепти бүткөн Чопунбай атабыз азыркы Сыйнат Садыкова мектеби. Бул жерде ошол мектепте иштеген ардактуу мыкты мугалимдер, алдыңкы мугалимдер. Мына бул жерде ошол көрүнүш. Бул жерде айта кетсек, бул ошол биздин музейдин негиздөө кишиси Ашымбек Шыйкымбаев деген киши болгон. Ошол музейди түптөгөн, Чопунбай атабыздын классташы, дозу болгон
ошол Чопунбай атабыздын 636 аткычтар полкунун комиссары Мурадянга барып, ошол Чопунбай атабыздын немеси боюнча кандай болгон, эмне болгон, бүт ошол боюнча сурап, ошол кишиден көп маалымат алып, барбаган жери калбай ушул музейди негиздеген киши. Бул жерде ошол мен айткан музейдин ачылышы 82-жылы музей ачылган деп эдимби? Ошол кездеги музейдин ачылышында көрүнүш. Яки ошол Чопунбай атабыздын полку келип, Мурадян келип, өзү музейди ачып берип кеткен. Бул жерде ошол биздин айылдан кайтып келгендер, согуштан кайтып келгендер. Азыр эч кимси жок. Улуу ата мекен согуштан кайтып келгендер. Баткен Когалаң неме 22-жылы Баткен Когалаңында кайтып болгон Талас областындагы 4 бала. 2022-жылы 16 сентябрда Баткен Когалаң болуп кетпеди? Ошодогу биздин Талас областындагы курман болгон балдар. Бул медиа станция деп аталат экен. Буда ошол бул жерде карап турсак, кыскача этикеткаларда кыскача маалымат болгондо, бул жерде кеңири баяндалганда, мынакей Чопунбай атабыз боюнча көрсөк болот, 7 классты бүткөн көлүгү, Чопунбай атабыз боюнча китептер бүт ушул жакта камтылган. Жакшы. Мынакей бул жерде ушул айылдан чыккан мынакей атабыз баштаган Сыйна Садыкова. Чопунбай атабыз бул ошол биздин Чопунбай айылынын түндүгүн көтөргөн, мындайча айтканда Чопунбай айылынын ушул түптөлүшүнө аябай салымы чоң неме деп, инсандар деп, ошо түндүгүбүздү көтөргөн деп түндүктү жазап, анан биздин баатырларыбызды баарын ушул жерге камтыдык. Ал эми ичиндеги ташы болсо бул чексиздик. Өрүүнүздө оңдоп түзөөдөн өтүп, жаңы заман талабына жараша жасалгаланган бул музей сүйүндүрбөй койбойт. Бирок бүгүнкү күндө музейди документтештирүү, ар бир экспонаттын сакталышына аракеттер жүрүүдө. Учурда мында 800дөн ашуун экспонат бар. Акыркы 3 жылдын ичинде заманбап үлгүдө курулган музейлердин бири бул Чолпонбай Төлөбиев атындагы музей. Азыркы учурда ошол сүрөттүү баяндар менен гана чектелген. Биздин пландарыбызда ошол аудиолоштуруу, анан чет тилдерине которуу боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Азыркы учурда ошол QR код менен жана атайын ошол үн күчөткүч менен айтып берүүчү заманбап үлгүгө келтиришибиз керек. Мындан тышкары дүйнөлүк музейлер реестрине киргизиш үчүн дагы азыркы учурда ошол паспорттоштуруу боюнча инвентаризациялоо иштерин жүргүзүп, аны менен катар штаттык бирдиктерин дагы чечүү маселесин карап чыгышыбыз керек. Себеби дегенде үзгүлтүксүз дайыма иштеп туруш үчүн сөзсүз түрдө ошол кадр маселеси келип такалат. Андан тышкары ошол адистерди окутуу боюнча дагы 2024-жылга пландарыбыз бар. Ошол музейдин кызматкерлери жана ал жердин жетекчилерин башка өлкөлөр менен тажрыйба алмашууларды жана заманбап үлгүдө кандай айтып берүү керектигин дагы окутушубуз керек. 2024-жылы ошол Таластагы ошол 30тан ашуун музейди паспорттоштуруп, баланстарын кайсы бир мекемеге бекитип берип, мисалы муниципалитеттин балансынабы, же болбосо райондук маданият бөлүмүнө, же болбосо тарых музейинин филиалдары катары жүргүзөбүзбү? Мунун баары тең ошол жыл ичинде чечилүүчү маселелер. Музей бул тарых, чогултуу жана сактоо болсо, биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн байыркы тарыхыбызды, белгилүү инсандын басып өткөн жолун кийинки муунга жеткирүү менен бай мурасыбызды, көнөрбөс казынабызды сактап калабыз.